Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Балдар, силер дайыма тазалык эрежелерин сактап, колуңарды самындап жууп, таптаза болуп жүрөсүңөр деп ойлойм. Балдар, бүгүнкү сабакты мен ыр менен баштайын деп турамын. Силер ырды угуп, кайсы мезгил жөнүндө айтылгандыгын тапкыла. Бирөө чымчып алгандай, колу бетим тызылдайт. Калың тон тумак кийизген, бул кайсы учур, билсең айт. Кана балдар, кайсы мезгил бул? Азаматсыңар, бул кыш мезгили. Балдар, бүгүн силер менен кыш мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыш мезгили 3 айдан турат. Декабрь, январь жана февраль. Кыш мезгилинде кар жаайт. Аба тазарып, айлана аппак түскө өзгөрөт. Жомоктогудай кооздукка бөлөнөт. Күн суук болот. Суулар тоңуп, музга айланат. Бак-дарактар аппак карга жамынат. Биз болсо жылуу кийимдерибизди кийебиз. Ал эми жапайы жаныбарлардын көпчүлүгү кышка даярдаган азыктарын менен азыктанышып, ал эми аюу, кирпилер чээнге киришет. Кышка чыдамдуу канаттууларыбыз сагызган, карга, таранчы, көгүчкөн сыяктуу канаттууларга биз жем берип туруучу идиштерди жасап, нан күкүмдөрүнөн жемдем берип турушубуз керек. Антпесек, алар суукта ачка калышы мүмкүн. Балдар, ошондой эле кыш мезгили өзү менен кошо сонун көңүл ачуучу оюндары менен келет. Кышында кардан киши жасайбыз, чана тебебиз, кар урушмай ойнойбуз. Ошону менен бирге эле бизге чоң майрамды алып келет. Бул майрам жаңы жыл майрамы деп аталат. Жаңы жыл майрамында биз палаталарды кооздоп жасайбыз. Жана бул майрамда ырдап бийлейбиз. Биздин ырдап бийлегенибиз үчүн Аяз ата менен Аяз кыз белектерин беришет. Ошондой эле быйыл тышкан жылын узатып, уй жылын тосуп алабыз. Демек, быйыл уй жылы кирип келет экен. Балдар, келгиле мен силерге табышмак айтып көрөйүн. Колу жок, буту жок, терезеге сайма саят. Бул эмне эле, балдар? Заматсыңар, Аяз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз жактыбы силерге? Анда саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.